Жоқ, қан қойылды. Бұл адам даяр. Оппақ капан менен келет, қойылат, кетет болды. Карамөш, баяғы тичқан, немелер бар да берді. Тичқан бар, бардығы бар. Тешіп қояды, башқа қылат, аларды түзді. Көзден өткіріп, бір қатар қолымызды қарап, анан кетеді. Мен қорқпаймын. Мен сұрады, мен достарым деді. Ошо сөзді айта берем, та өлгүч айтам. Биринчи суроом, сиз өзүңүз жөнүндө айтып бериң. Мен билишке кандай келип калгансыз? Мен жаштык кезден атам менен чогулуп жүрүп, стройкаларга бирге чыгып жүргөндө, ошо кайтыш болуп калса, жардамга чык балам деп, баягы биздин немемизде бар да. Балам чыгып кой, бар, мен чыгайын десем, мен биякта болом, сен мөрзөгө барып кичине катышкын деп. Анан катышып жүрүп, өргөнүп, ошо немени өргөнгөндөн кийин ошо 2005-жылы атам чагырып, эл мынакы жаңы мөрзө ачылып атат деп ошого неме болосузбу деп сураганда, ооба мели деп чыгып, бияка чыккан. Анан биз бирге чыгып атам менен чолго. Анякларды ошо бирге казышты баштадык, уродук, баягы тегеретип кичине эле 1 гектар сыяктуу. Ошентип жүрдүк. Анан убакыт өтүп, мындай болуп, решеткалар тостук, тегеретип, кеңешип. Ошентип атам өтүп кетти. 2 жыл болуп калды уже. Алла рахмат кылсын. Бир 15-20 күндөн кийин январда 2 жыл болот. Ал киши кайтты. Анан мен мынерде бир өзүм калдым, бирок азыр мынерде бир акам бар. Ошо мен менен бирге катышып атат. Чыгып, казышып, неме кылып. Баягы эми оруп калабыз, башка болот. Ордуна бирөө. Ака чыгып туруң, жардам бериң десем келет. Мен барам. Bundan sırtkары пахрон бирөөбүз бар. Анякка барып катышам, баягы жетишип неме болуп калса. Балдар жетишпей калса, барып казып. Ошондой. Мисалы эчтикими жок өтүп кеткендерди жөнүндө айтып берсеңиз, онда кандай болот? Мисалы бомштар бар. Же болсо бир жактан келип жашап калганда жакын адамдары деле белгисиз болуп калгандар бар. Ошолор жөнүндө да айтсаңыз. Ошол жерден, өзүбүз немеден болсо, башка жерден болсо дагы казый беребиз, ооба. Кыргызстан немеси болсо, фукарасы. Мусулман болсо болду. Баягы колу жокпу, барбы, немеси жок, тандалбайт, жер алат экен. Биз мисалы тандайбыз, жер участке сатып алсак тандайбыз да. Бу жерде тандалбайбыз да. Азыр келип калса периште жаныбызды сууруп алат. Алып келип без учур коюла берет, мындай номерлер менен коюла берет да. 200 килолик болсо деле, арык болсо деле бар бир размер казылат дейм. Ооба, казына болот. Эми баягы өтө жоон болсо, биз немеге өтөбүз. Баягы жармадагы казып беребиз. Неге дегенде, өтө жоон болсо жармада оңойраак коюлат да. Эми 150 килодун асты же пасыга обязательно казна кылабыз. Чукур акыл туруп казна кылып коюп беребиз да, ооба. Дагы суроодан, бул иш ыйманды көтөрөбү? Мисалы кээде бирөөнүн кабырын казып баштагандан баштап, аны коюп кеткенге чейин ушул жерде катышып атасыз. Аллахтын ахирет күнүнө ыйман келтирүү, баарыбыз ушул жерге келебиз, дүйнөдөн өтөбүз деген нерсе келеби? Буну жакшы жери баягы айттым, ошо сөздү айта берем, та өлгүч айтам. Ал кишини, бул кишини сөзүнү баягындай бөлүп, жинди сөздөрдү айткандан көрө, субханалла деп минерге чыгып туруп, бир кабырды казып, ошо кызматын аткарып койгон жакшы да. Ошол жакшы дейм. Жигит кишиге, ооба. Эркек киши чыгып туруп катышып, эми өзүңүз ойлоңуз, азыр атаңыз каза айтып калды, апаңыз өтүп калды. Көркөөгө айткеле коюп берсин дебейт да, өзүнүн баласы да. Өзү жубат, өзү жерге берет, өзү коет. Биз эми кабырын аткарып беребиз. Баягындай коюп атканда өзүнүн балдары коет да. Өзүнүн жакындары коет, баягы махрамдары коет, аял киши болсо. Ошондойлорго айтабыз, мынерде айтам мен. Махрамы калсын аял кишиде, махрам бастары өтсүн бияка.
Bo'lsa kelsa jardam bersa, qarabay jardam bersin. Uşular da aytib turat kesdi. O men aytib turam, o tartibga solib turamiz. Nega deganda biz dag'ani o'g'ib cho'ng'ayganmiz-da. Bayaq biz fitratimizda bor-da. Har turli odamlar keladi, bu yoqdan bayaq hech kim yo'q odamlar bor. Ular dag'i kelib qolsa 4 ta 5 ta azali odam ko'tarib kelsa, kelgiledi jardam berib, Alloh o'zing kechir deb tur, ayol kishi bo'lsa dag'i o'zim qo'yib qo'yaverem. Men iloji yo'q-da, ne qilaman men? Qo'yib berish kerak. Bir hayvan o'lib qolsa dag'i andağı kömöbüz-ku. Cidden bazen başka bo'lsin deb. Hem insonga kelganda 2 martalab 2 qissa qatnashamiz-da. Mehnat qilib uyga borib, jur nima bo'lgandan keyin qo'ldan talat, sovuqda uyshut. Anan uyga borgandan keyin o'ylanib qolasin-da. Shu jumishni qilib kelding. Qilayotgan kezingda bilinmaydi. Haligi misali siz sportsmensiz. Soğuş otası sizi qattiq urib qo'ydi, bilinmaydi-da. Siz ağa tayyorsiz, o bilan tartishib ketdingiz-da. Bu yerda mehnat qilayotgan kezde bilinmaydi. Anan borgandan keyin putlar o'g'riydi. Ana jelkalar talat, bayag'i mehnat qilib kelasiz-da. Anan o'rgandan keyin hali o'riqqanan bayag'i o'zingizda fikringiz uyg'onib turib, hali nima bo'ladi-da. Men dag'i baratga men hozir жалгыз qaldi. Chinilib men ko'ramda, oxirini men ko'ramda. Oxirgi g'isht qo'yotganda men ko'ramda. Men o'zim aytam, g'ishtni tizasinglarmi deyim. O'zinglarda apanglar, enangga desam, aka tizaverin deb ruxsat bersa tushum. Bo'lsa o'zlari tizadi ayol kishilarda. Erkak kishida o'zim tizaverem. Anan bu işte, ish deb aytamiz-da. Albatta ko'proq ahiret ishini тиешелүү болот. Адам көбүнчө жардам кылынат. Муктаж адамдарга жөндөй эле жардам кылынат. Бирок ошентсе эми иште атап койдук да, туура кабыл аласыз. Эми уялуу деген нерсе болбойбу? Мен мондай званияда мондай иштеп кетсек болот эле депчи. Yo, men naborat aytam. Men Görkemman. Atım Tursunalı ismim. İsmimi aytdım aytmadım ha. İsmim Tursunalı. Bu Tursunalı deb sahranat qilin deyman ben de. Nomerim yozib tur, Görkem deb yozib qo'y deyman da. Sababi Görkem desa chiqaveradi-da. Men atimni qizig'i yo'q. Nimaga uni deyapsan desiz, mana o'tgan odam Ahmadjon bo'lsa, Vahobjon, Abduvahobjon bo'lsa, misol yo Karimjon, Alloh bizlarga nima-yu? Ism sifatlarga ham ism qo'yiladi-yu. Lekin hozir bitta mo'rzaga qarab siz ismini ayta olmaysiz-da. Ayta olmaysiz-da. Marhum deysiz-da, to'g'rimi? Men Görkemman-da. Xijolat bo'ydi bo'lar. Yo'q, xijolat bo'lmaydi. Görkem bo'lsa nima? Mana yaqinda bir qaydimni jiyani o'tib qo'ygan ekan. Göde. Bo'ldi, jezdan bor deb telefon qilib, kelib tunisi Quftanga qo'yib ketdi-da. Jerga berib ketdi. Mana 2 kun bo'ldi. Ушул жерде 19 жылдан бери иштесеңиz, эң сизге таасирдүү болгон окуяларды айтып берсеңиз. Bo'lgan ikkitasini men eslayman, ikkitasi bo'lgan. Bittasi rosa yomg'ir yog'yapti. Keyin kichkina maktabda o'qiydigan bolalar bor ekan. Shunga asr namozida telefon qilganda asrda o'qidim, o'zimiz masjidda ozon aytdi, men asrda o'qidim. Qabrda boshladim. Qabr bitdi. Shomga ozon aytdi. 2 soat ichida shunaqa bir yumshoq bilan qilganman, u odamda hech kimisi yo'q edi ekan. Jamg'ir javotdi. Alloh taolo o'zi quvvat berdi menga, yer yumshoq, zo'r chiqdi. Bir pasda bitirib qo'yganman. Men haligini ko'rib turib aytganman-da. Alloh taolo haligi hech kimi yo'q bo'lsa ham o'zi bitirib berar ekan haligi. Jardam jo'natadi. Ha. Endi marga kelib turib men o'zim yakkaman, odam chiqmayapti deymiz, sovuqda deymiz, bandamizda. Chiqmayapti deymiz, lekin kavlaveramiz-da. Yetishincha kavlaveramiz. Biroq o'tadi, biroq kelmadi ya deymiz. Biroq ashada o'ylanib qolamiz, siz aytgan voqealigi. Men o'lib qolsam, men orqamdan kim kelar ekan, shunga o'ylanib qolamiz-da. Endi o'ylanib turib
biz katışaveraylik, Alloh taolo bizga ham katıştırıp qo'yadi. To'yda yurib, ichib, jaman жүрib, bezdirib, uyga kelib to'polon qilib, to'y qozondan anan biz qutulduk deb turib, bayram qilib yurganlar dag'i bor aramizda. Qandaylar bo'lmaydi demaymiz. Bo'ladi. Har turda odam bo'ladi, deymi? Baya qutuldi men jaman balali, hali bezariydi deydi-yu hali. Ko'chadan kirib keteli, bizga foydasi yo'q ele. Sizga qayrilganda qantib qayrilat? Misal biri o'tdi, ne qilish kerak? O'shoni bir üstürten aytib bersangiz, bardıq ele uyda adam biri qaza bo'lib qolishi mumkin. Ne ish qilasiz o'shogacha? Birinchi sizga qayrilat, anan ayıl boshqa qayrilat, imamga qayrilat, o'shol jol-joylarni aytib bersangiz. O birinchi emi qo'shnilarlari chiqadi. Qo'shnilari misol meni tanisa, telefon chalib qo'yadi. Telefon hozir zaman o'shanday telefon bor. Telefon çalat. Biroq telefonga ham biri javob bera olmaydi ekan. Telefon mazor yerda qoldi devada. O'chib qolyapti, jonli o'chib qolyapti. Misol o'shanday bo'lib qolishi mumkinki, qijolat bo'lib qolasin. Biroq uyimni bilet, o'shanda bayog'i telefonim bunday bo'lib qoldi, anday so'z aytmay, uyimizni bari bilet. Ayıl boshiga chalsa, ayıl boshi kimgadir chalib turib, o'zini biletda bayog'i nimasini. Bir adamdı jo'natsa, men chiqib joyda boshlayveraman. Ana bitdi deb aytib qo'yamiz, og'a qarab kel. Yo'q, men qo'rqmayman. Men so'radichi, men do'stlarim bergan. Sen qo'rqasizmi? Sen insonsan, yolg'iz yurma deydi. Men aytdim, Alloh taolo dedim, har bir insonning bayog'i tiliga aytgan so'ziga bir farishtaning jo'natam o'ng yelkasida, bir farishtaning jo'natam chap yelkasida turadi, sol jag'imda. Al so'p gunosini jazib juram deganmi desam, "O'va" dedi. Alar meni sherigim dedim. Men bismillah deb kelaverem. Tunisi da qo'rqmayman. Sebebi Alloh taolo aytgan, payg'ambarimiz da aytgan bizga Muhammad sallallohu alayhi vasallam, men sizlarga bayog'i tunisini kunduzdan jar qilib qo'yam, iymoningiz mustahkam bo'lsa degan. Men iymonimga ishonib qo'rqmay kelim. It chiqib qolavi, tulki chiqib qolavi qo'rqmayman. Tunisi xizmat bo'lsa, tunisi da kelib jasayverem joyinda. Bunday qishda tunisi jasamaymiz. Endi turib tushunasizlar, buna pagoda kichina sovuq bo'ladi. Biroq kelishincha, jetishincha qilib nima qilib atqaramizda biz mehnatimizni. Chachirab qoladi, yosh bolalarimiz bor endi haligi. To'raliblar ketib qolgan 1 yashar, shu 4 yashar, 5 yashargacha mana shunaqa qilib joy qilib beramiz. Bela qishda ham, yozda ham muzlamaydi, Allohning mo'jizasi mana shu yerda bor. Sababi yerda muzlashi mumkin mana tomonda. Shu yerga kun chiqadi, tegadi, yumshoq bo'ladi endi. Men birovga xohlamayman, o'zim ham farzandim mana shu yerga qo'yilgan bittasi. Alloh sabr bersin nimalarga. Egalariga Alloh sabr bersin, boshqa yaxshi sog'lom bolalarni bersin. Жалпы эле бизди көрүп турган адамдарга бир кайрылуу жасап койсоңуз, кабырга келгенде кандай кылыш керек? Адептерин айтып бериңиз. Odab masalasiga kelganda shu ham sigaret chekadigan bo'lsa, sigaretni iloji bo'lsa tutaştırmasa, sababi bu yerda hozir qishda o'tiribmiz, mana qor. Yozda men bitta bolani sigaretini tashlaganda o'tini o'chirib ulgib qo'yganman-da, pojar bo'lib ketishi mumkin. Mumkinchilik bor-da. O'shaning uchun sigaretga men qarshiman. Chekmaylar qo'ysin. Sirtga chiqib olib chekaveradi. Bir pachkani bir-biriga ulab olib parvoz bo'lib chekmaydi. O'z javob beradi. O'sha adabi. O'shanda anan sökünü bayağınday turu keve turgan so'zlarni aytib bayag'i spor ete turgan ballar bizga yordamga chiqmaylar qo'ysin. Ularning yordamidan ko'ra
жарым саат кечирээк бүтүрөлүк, майлы. Ошондой баягындай сөкүнүп, проблема айтпай, ошо акыратын ойлой турган балдар келсин. Жардамы, мисалы, бизде каршылык жок, айттымбы, тийнисиге немем жок. Балдарга бизде чегара жок, onu келеби, бирөө келеби, келе берсин. Эми өзүбүз тартыбыбыз болгон жакшы, бар жокту тартыбы бар да. Анан мен жардам берет элем, кийимим мынандай десе, мен коркпойм, менде запас кийим бар, келе бергиле. Чындап да мен берем. Машинамда 3 формам жүрөт. Бири таптаза мына жаңындагы бере берем, кыжалатпайм, жууса кетет да. Анан баягы сөздөрдү мен айтырбай ишке аракет кылам баягы. Мисалы бир мөрзөгө келгенде өзү сүйлөп турган геп, мен да кайтам деген сөз болсо да. Хали мынандай машина алдым, мынандай үй алдым, мынандай жер алдым, мынандай кийим алдым, мынандай телефон tutуп атам деген сөздөрдү үнүтүп, мына решетканы кылып койгонбуз баягы. Көргө катса дейби? Тиячы ошону кылып койгонбуз. Киргенден кийин ошондой сөздөрдү айтпастан, чырайлуу субханалла деп. Бир тууган, сен дагы өтөсүң, башкалар дагы өтөт. Муну мен эмес, Аллах Таала Кур'анда айткан: "Иннака маййит ва иннахум майитун." Албетте сен өлөсүң, жана сенден башкалар, алар дагы өлөт деп пайгамбарыбыз айткан. Чынында баарыбыз өлгөндөн кийин кайсыл жерге келебиз? Мусулман адамдарбыз, баарыбыз ушул кабырга келебиз, мазарга келебиз. Азыр сиздер менен чогуу Ош шаарындагы мазарлардын биринде турабыз. Биз башка адамдар сыяктуу, башка диндегилер сыяктуу, Индия же башкаларга окшоп өлгөндөн кийин өрттөп, анан күлүн чачып жүрбөйбүз. Балким адам дүйнөдөн көз жумгандан кийин дагы урматын жайына коюп, эл чогулуп, жууп, аппак кепенге ороп, жана жакшынакай кылып казылып, шарият чегиндей кылыпчы. Анан ошол жерге көмүп кетилет. Мына бул жерге көпчүлүгүбүз жакын адамдарды койгону келебиз. Жаназасына катышпайын, көмгөнүнө катышайын сооптуу. Же кээ биркилерибиз атайын барбасам уят деп да келиши мүмкүн. Кандай болуп келген чакта дагы бул мусулмандык милдет. Келишибиз бизге милдет. Ошол учурда эстеп калышыбыз керек. Эртең бүрсү күнү сиздин өзүңүздүн жаназаңызды алып көтөрүп келип ошол жерге коет. Бирок бул жерде бир нерсени эстеп алышыбыз керек. Аллах Тааланын Кур'анда айткан сөзү бар. Ар бир жан өлүм дамын татат. Эч кимди бул дүйнөгө байлап койгон жер жок. Куллу нафс заиqatul maut дейт. Жана иннама юфауна уджурахум яумал кияма. Жана бул дүйнөдө биз бардыгыбыз эмгектерди кылып атабыз го. Жакшылык жана жамандык иштерди кылып атабыз. Ошол жакшылык жана жамандыгына сообу дагы, сыйлыгы дагы, жазасы дагы толук түрдө берет. Эми натыйжада фаман зухзиханин нар, кимде ким тозоктон алыстатылса, ва удхилал жанна, бейишке киргизилген болсо, факад фаз, ал өтө чоң ийгиликке жетиптир. Чыныгы ийгилик ушул нерсе. Ошондуктан дүйнөдө кылынган нерселердин бардыгын жыйынтыгы мунул кабырга келгенде токтойт. Ал эми анын берилиши кыяматта ушул кабырлардан кайра өсүмдүк өсүп чыккандай кылып эле тирилебиз, ошол жерде берилет. Ким ийгиликке жетет? Тозоктон алыстатылып бейишке кирген болмосо. Ошого баарыбызды чакыра турган нерсебиз ушул келе турган жерибизге даярданышыбыз керек. Өлүм менен коркутуу эмес, балким өлүмгө даярдануу. Умар радиаллаху анхунун айткан сөзү бар. Өлүм келиштен алдын өлүмгө даярдан, сурак келиштен алдын өзүңө өзүң сурак бер депчи. Азыр ар бир адам өзүнө өзү сурак бербеген болсо, эч ким бирөөнүн эмне иш кылып атканын, кандай катасы бар, кандай ийгилиги бар жакшы барктап билбеш мүмкүн, бирок адам өзүнө өзү андай жакшыраак баа берет. Жакын адамын дүйнөдөн көз жумганда бул мусиба деп аталат, термин менен айткандачы. Бул оорчулук, кыйынчылык. Биздин шариятыбыз бул нерседе эмнени талап кылат? Сабырды талап кылат. Алла Таала сабыр кылганга буйруган.
Сабыр дегени оорчулук келген учурда ошолго Аллах үчүн чыдаш. Оорчулук келген учурда. Оорчулук келгенден кийин бир аз өткөндөн кийин арга жок чыдайсың. Каалайсың, каалабайсың, аны өзгөртө албайсың. Ошол учурда чыдаш сабыр деп эсептелинет. Алла Таала ошол сабырга сооп берет жана ийгиликтерди берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам күндөрдүн биринде кабырдан өтүп баратканда бир аял кабырдын жанына келип ыйлап аткан. Пайгамбарыбыз айткан: "Сабыр кылгын" депчи. Сабыр кылгын дегенде ал аял пайгамбарыбыз таанып алган, пайгамбарга катуураак айткан да. "Ияка анни" депчи, "Нарыраак эле кетчи" депчи. Мендеги болгон мусыйба, мендеги болгон кыйынчылык сенде болгондо билет элең, а сен түшүнбөй атасың депчи. Пайгамбарыбыз унчукпай кете берди. Кийинирээк жандалар айтты, сен айткан катуураак сүйлөгөн сөз бул пайгамбарыбыз болчу, Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Ал аял кийин жашын токтотуп пайгамбар аркасынан келди дагы: "Я Расулулла, мен ал жерде жалгыз балам өлгөндүктөн өзүм каран албай ыйлап аткан болчумун. Расулулла экенин билген анда катуу сөз айтпайт элем" деп өзүнүн баягы адебин көрсөтүп кыжылат болгон сөзүн айтты. Айтканда пайгамбарыбыз айтты: "Ас-сабру инда садматул ула." Сабыр бул адамга оорчулук келген учурда чыдаш. Ошол сабыр эсептелинет. Андан кийинки ал сабырга эсептелет. Мисалы бир адам, жакын адам өттү, 1 жыл өттү, 1 ай өттү. Андан кийин жөн эле чыдайт. Арга жок үйрөнүп деле калат алчы. Анткени Аллахтын колундагы нерсе. Ошондон талап кылына турган нерсе, башыбызга жакын адамдар өткөн учурда эң биринчи жаназасын окуп кабырга коелу, дуа кылайлы болду. Эми эмне кылабыз? Кыйынчылык болду, же болбосо кантип чыдайм, же бир тоом кулат деген сөздөрдүн бардыгы ошол өткөн адамды кыйнайт. Ким жакын адамын жакшы көргөн болсо, өтүп кеткен, ал адамдын аркасынан жакшылыгын тилеп, Алла Таала күнөөсүн кечирсин деп дуа кылышыбыз керек. Бирок кыйкырык өткөн адамды кыйнайт. Ошондуктан баарыңыздарга азыр кайрылып атабыз. Эртең башыңыздарга түйшүк түшүп, жакын адамдар дүйнөдөн көз жумганда айтса, аны эч ким кабыл албайт. Биз иманбыз. Көп ушундай учурларга келебиз. Өзү жакын адамы айрылып турган болсо, ал жерде катуу урушпайлы деп эле айта албай калабыз да. Бирок азыр баарыңыздар абал туруктуу болуп турган учурда эстеп калыңыздар. Кимдин жакын адам өтсө, катуу ыйлабасын. Аллага каршы тил сөз айтпасын. Жөн гана сабыр кылып, Аллахым ахиреттен берсин депчи. Алла Таала Кур'анда айткан: "Вабашширис сабирин." Сабыр кылгандарга сүйүнчүлөр болсун. "Аллазина иза асабатхум мусиба." Алар ушундай башына мусибат жетсе, жакын адам өткөн болсо, "Калу", алар айтышат: "Инна лиллахи ва инна илейхи раджиун." Биз баарыбыз Аллахтыкыбыз, жана Аллах кайтуучубуз деп айтышат. "Улайка алейхим салавату мин роббихим." Ушундай деп сабыр кылгандарга Аллах тарабынан мээримдер бар. Ва рахма, ырайым бар. Ва магфира, кечирим бар. Ошондуктан Алла Таала сабыр кылган адамдарга өзүнүн ырайымын, мээримин жана кечиримин даярдайт. Антпей турган болсо, жакын адам өттү, мен эми кандай кыламын, эмне кыламын деп туруп кайгырган болсо, Аллахтын кечирими жок, Аллахтын мээрими жок. Тетирсинче ошонун аркасынан азабы бар. Барыңыздарды сабырга жана Аллахтын буйругуна чакырабыз. Аллах ыраазы болсун.